Günöөлөрдүн себептеринен дагы бирөөсү адамга кедейчилик жетет дейт. Факруху ба'да гина. Бай болгон адам күнөө көп кылганайынан кедей болуп калат. Кээде сиз паланча саунасы бар, башкасы бар, ошого карабастан байго дешиңиз мүмкүн. Биз экөөбүз баалаган материальный акчада, башкада, машинада сизде көздөн бай болушу мүмкүн. Бирок жүрөктөгү тынчтык, каниет нерсесинде сиз экөөбүздөй миллионер жок. Демек биз кээде анын машинасына, үйүнө, кийимине карап туруп, бул бай, ушул бизге караганда кыйын дешибиз мүмкүн. Бирок ал ошол күнөө иш кылгандык үчүн, күнөөкөрлүктүн айынан анын жүрөгүндөгү кайгы капага караганда эч нерсеңиз жок, бир күндүк оокатыңыз болсо дагы сиз Кудайдын астында каниетиңиз менен, шүгүрчүлүгүңүз менен, бирөөдөн бир коркпогондугуңуз менен ага салыштырмалуу сиз бай экенсиз. Демек күнөөкөр адамдар жүрөгүндө бактылуулукту сезбей калат экен. Өзүнүн көлөкөсүнөн өзү чочуп, өзүнүн көлөкөсүнөн өзү коркуп калат экен.